Бардык кино сүйүүчүлөргө салам. Биз буга чейин сиздерге Кальмар оюну деп аталган кызыктуу сериалды талдап берген элек. Эми сиздердин назарыңыздарга көпчүлүк көрүүчүлөрдүн купулуна толгон дагы бир өтө кызыктуу сериал Кагаз үй деген аталыштагы сериалдын биринчи бөлүгүн талдап бермекчибиз. Сиздер шашпай отуруп көрүүгө камданып калган болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башында эле Токио аттуу кыз менен таанышабыз. Бирок ал өзүнүн чыныгы аты башка экендигин айтат. Ал буга чейин көп кылмыштуу иштерге аралашып жүрүп, акыры ошол кылмыштардын айынан анын жигити өлүп, өзү болсо издөөгө түшүп калат. Токио азыр өзүнүн үйүнө да барбай, ар кайсы жерде эле жашынып жүрөт. Ал бир жерден апасына телефон чалып сүйлөшүп жатканда, аны кимдир бирөө аңдып жатканын байкайбыз. Токио апасына бардыгы жакшы болоорун айтып эле бир жерден жолугалы деп, жаныңда эч ким жокпу деп сурайт. Анда апасы калтыраган үндөрү менен эле мен жалгызмын деп жооп берет. Токио телефонду өчүрүп, андан ары жолугушчу жерди көздөй жөнөп баратса, жанагы анын артынан аңдып жүргөн адам унаа менен келип токтойт. Анда Токио ал адамдан сага эмне керек деп сураса, ал адам Токиого жардам бермекчи болуп жатканын айтып, эгер сен апаң менен жолугууга барсаң, анда полицияларга кармаласың деп түшүндүрүп, далил катары апасынын үйүндөгү полициялардын сүрөттөрүн көрсөтөт. Токио ошондо гана ишенип, сен эмне үчүн мага жардам берип жатасың деп сураса, ал адам өзүн жөн гана профессор деп тааныштырып, мен бир жерди тоноо үчүн атайын өзүмө команда топтоп жатам. Эгер биз ал жакты тоноп кете алсак, анда ар бирибиз ченемсиз байларга айланабыз деп айтат. Ошентип Токио ага макул болуп, профессор андан башка дагы бир нече адамдарды чогултуп командасын түзөт. Алар шаардын четиндеги бир имаратка келишет да, профессор шашпастан командасына өз планын түшүндүрүп бере баштайт. Ал командага бул жердегилер бири-бирибиз жөнүндө толук маалыматты такыр билбешибиз керек. Ошондуктан аттарыбыздан бери жашырып, аттарыбызды шаарлардын аттарына алмаштырып коелу деп айтат. Ошентип ар ким өзүнө жаккан шаарлардын аттарын тандап алышат. Ошентип биздин Токио ушундайча Токио болуп калган эле. Ал эми Токионун артында отурган Берлин, ал дагы буга чейин бир канча кылмыштуу иштерди жазап, бир канча деген баалуу буюмдарды уурдагандыктан азыр издөөдө жүрөт. Ал эми сол капталда отурган адам Москва. Ал дагы буга чейин бир канча кылмыштуу иштерге аралашып, өзгөчө жер алды менен казып барып сейфтерди ачып алганга жөндөмдүү эле. Андан кийин эле Москванын баласы Денвер. Ал дагы жаштыгына карабай эле бир топ кылмыштуу иштерге аралашып калган. Кийинки кезекте Рио. Биз аны компьютердин тилин билген адам деп айтсак болот. Ал дагы хакерлик менен көп эле иштерге аралашып койгон эле. Анан да биз Рио менен Токионун ортосунда мамиле бар экенин байкайбыз. Андан кийин эле эки эгиздер Осло менен Хельсинки. Кандай гана болбосун бул иште күчтүү жоокерлер керек болчу. Ал эми андан кийинки кыз Найроби. Ал буга чейинки жашоосунда жасалма акчаларды жасаганды эң мыкты өздөштүргөн. Ошентип бардыгы бири-бири менен таанышып бүткөндөн кийин профессор дагы өз атын жашырып, өзүн жөн гана профессор деп атайт. Кыскасы бул командадагы ар бир адам издөөдө жүргөн кылмышкерлер. Мындайча айтканда, алардын жогото турган эч нерсеси жок. Ошол себептен алар профессордун мындай орчундуу ишине баштарын байлап отурушат. Профессор командага биз бул тоноо ишин жазуу үчүн толук 5 ай даярданабыз. Мен бул тоноо ишин ийне жибине чейин изилдеп тактап койгом. Эгер баардыгыңар бир да ката кетирбей, план боюнча кадам сайын кадам таштап отурсаңар, аягында баардыгы жакшы болуп, өзүңөрдүн эле эмес балдарыңардын келечегин дагы камсыздап коесуңар деп айтат. Анда Токио профессорго деги биз эмнени тонойбуз деген суроосун берет. Профессор болсо артта турган Испаниянын акча чыгаруучу заводунун макетин көрсөтөт. Ошентип команда биринчи эле кезекте жүздөрүн жаап, бет каптарын кийишип, 5 ай ичинде профессор эмнени үйрөтсө, анын баардыгын кынтыксыз аткарылышы керек. Алар адегенде жанагы акча чыгаруучу заводко кагаз жүктөп бараткан жүк ташуучу унааларды тосушмак. Алгач баардыгы план боюнча башталып, алар жүк ташуучу унааны коштоп бара жаткан полицияларды кармап, алардын кызматтык кийимдерин өздөрү алып кийип алышат да, полицияларды жана жүк ташуучу унаанын айдоочуларын камап салышат. Дал ушул күнү кайсы бир окуу жайдын студенттерин акча чыгаруучу заводду көрсөтүү үчүн алып келишет. Профессор баардыгы менен байланышта өз ордунда отурат. Тагыраак айтканда, профессор бул ишти баштаганы менен ал өзү бул ишке катышпайт. Башкалары имараттын ичинде болушса, профессор сыртындагы жумуштарды бүтүрөт. Биз бул учурда акча чыгаруучу заводдун ичиндеги кызматкерлер Артур жана Моника менен таанышабыз. Экөө көптөн бери бири-бирин сүйүп жүрүшөт, бирок Моника боюнда бар экендигин айтканда Артур анча деле кубанган жок. Анткени Артурдун өзүнүн аялы бар эле. Бул кезде жанагы кылмышкерлер эч эле шек алдырбай, заводко кагаз алып келген кызматкерлер катары эле кирип кетишти. Моника Артурга жини келип, экөө уруша башташат. Найроби менен Токиодагы мамлекеттик иштерди шылтоолоп, заводко кирип баратышат. Ошентип күтүлбөгөн жерден кагаздардын арасынан бет капчан кылмышкерлер чыга келип, кылмышкерлер баардыгын пландагыдай кылып, акча чыгаруучу заводду бир эле заматта басып алышты. Токио профессорго байланышка чыгып, бул жердеги жанагы студенттер менен келген кыздын жок экендигин айтат. Сыягы булар студенттердин ушул күнү келээрин дагы билишип, ар бир адамды изилдеп чыгышкан окшойт. Бөлмөлөрдү кыдырып издеп жүрүп, акыры Токио ал кызды бир бала менен жүргөн жеринен таап алат. Имараттын ичиндеги баардык кызматкерлерди жана студенттерди алып чыгып, алар
алардын көздөрүн таңышкандан кийин бет капчандар бет каптарын чече башташат. Имараттын ичине киргенден кийин баардык нерсеге Берлин жооп бермек. Ошондуктан ал башчылык иретинде сүйлөп, ал жердеги көзү таңылып турган адамдарга мындан ары кандай болоорун бир аз түшүндүрдү. А дегенче болбой эле Москва менен Денвер чоң сейфти ачып алышат. Бул учурда акча чыгаруучу заводду басып алышканын эч ким билген жок. Берлин Моникага тапанчасын такап, кабылдамага келип жаткан коңгуроого эч нерсе болбогондой жооп бер деп айтат. Моника телефонду алып эч нерсе болбогондой жооп берет. Кылмышкерлер сырттагы профессор менен ар дайым байланышта болуу үчүн, анан да полициялар алардын сүйлөшүүлөрүн угуп албашы үчүн ичак эле ойлонуп койгон иштерин кылышып, түтүктөн келген зымды чыгарып алышат да мындан ары зым телефон аркылуу гана байланышып турушмак. Анан да алар ал жердеги адамдардын баардыгынын телефондорун бир бөлмөгө жайгаштырышат. Рио менен Токио тоноо боло турган күндөн бир күн мурунку болгон окуяны эстешет. Ал күнү Рио өзү Токиодон бир канча жаш кичүү болсо да ага өз сүйүүсүн билдирген эле. Кийинки көрүнүштө Рио жанагы өздөрүнө маанилүү деп эсептеген кыздын телефонуна SMS билдирүү келип түшкөнүн көрөт. Азырынча иш пландагыдай кетип бара жатты. Эми алар кийинки ишке өтмөкчү болушат. Артур эч кимге билинбей көзүн ачып айланасын карай баштайт. Аны Берлин байкап калат да Артурдун жанына келип, анын көзүн ачып жиберсе, Артур көзүн жаап эле мен эч нерсени көргөн жокмун деп ыйлай баштайт. Анда Берлин анын жүзүнө карап, сен менин жүзүмдү көрдүң, сендей адамдар көпкө жашабайт, эми сен өлөсүң дегендей кылып коет. Ошентип алар профессор менен байланышкандан кийин Рио бир баштык толук акчасын көтөрүп эле имараттан көчөнү көздөй чыгып жөнөйт. Алар ок чыгарышат жана аларды көздөй полиция унаасы келе жатат. Профессордун планы боюнча алар бул акча чыгарган заводдо дагы бир нече күн кармалышы керек. Бирок полициялардын көзүнө алар имараттан качып чыга албай калгандай болуп, кайра имаратка качып кирип кетиши керек болчу. Бирок ушул жерден окуя такыр өзгөрө баштап, полициялар да ок чыгарып Рио жаракат алып калат. Анан да профессор бул тоноо ишинде эч кимге зыян келтирбейбиз, эч кимди өлтүрбөйбүз деген катуу талабын койгон эле. Бирок алар Риону сактап калыш үчүн кызуу кандуулукка алдырып, полициялар менен атышып жатып, аларды өлтүрүп салышат. Дароо эле эшикти бекитишет. Бирок Рио ок өтпөс кийимди кийип алгандыктан анча деле жаракат албаптыр. Ошентип алар биринчи талапты бузушту, бирок экинчиден алар имаратка кайрадан чегинип кирип кеткендей болуп калышты. Ал эми имараттын ичиндеги туткундар бир тарабынан абдан коркуп турушса, бир тарабынан бул кылмышкерлердин иш аракеттери таптакыр түшүнүксүз болуп жатты. Экинчи бөлүмдүн башында Ракель аттуу инспектор Айым менен таанышабыз. Ал үйүндө кызы менен убакыт өткөрүп жатса, ага жардамчысы Анхел телефон чалып калат. Албетте Ракельди жанагы тоноо иши боюнча чакыртып жатышат. Имараттын ичинде болсо баардыгы Токиону урушуп жатышат. Анткени баардыгы куралдарын туш тарапка аткылап жатышса, бир гана Токио полицияларга таамай аткылап кулатып салган эле. Ошол жерден ызычууну Берлин токтотот да баардыгынын байланыш аппараттарын чогултат. Ал баардыгына мындан ары радио толкундук байланыштарды колдонбойбуз деп айтат. Дароо эле зым телефонду колдонуп профессорго телефон чалат. Берлин профессорго баардыгы план боюнча келе жаткандыгын айтып, бирок Токио эки полицияны атып өлтүрүп салганын айтат. Анан да Берлин профессорго бул Токио менен Рионун ортосунда бир нерсе бар окшойт деген оюн айтат. Анда профессор дароо эле Токио менен сүйлөштүр деп, ал жөнүндө Токиодон сураса, Токио Рио экөөбүздүн ортобузда эч кандай мамиле жок деп эле такыр мойнуна албай коет. Кийинки көрүнүштө инспектор Ракель акча чыгаруучу заводдун жанына келип, анын жардамчысы Анхел ага баардыгын түшүндүрүп берет. Эми ушул иш инспектор Ракельге дайындалат. Адамга оңою менен алданбаган Берлин Риого келип, Рио жашырганына карабай эле Берлин анын кыжырына тийип жатып, Токио экөөнүн ортосунда мамиле бар экендигин ачыктап алат. Көрсө Берлин Рио менен Токионун ортосундагы мамилени бул ишке даярданып жүргөн кезде эле билип байкап коюптур. Рио туткундардын арасынан жанагы Элисан Паркер аттуу кызды өзүнчө бөлмөгө алып кетет. Ошентип инспектор Ракель имараттын ичиндегилер менен алгачкы байланышуусун баштайт. Бул жагыда ийне жибине чейин ойлонулуп, коңгуроо Берлинге келип баардыгы угуп турушканы менен баардык суроолорго өзгөртүлгөн үн менен профессор өзү жооп берет. Профессор а дегенде эле инспектор Ракельге ыңгайсыз суроолорду берип ойното баштайт. Ракель профессордон жок дегенде имараттын ичиндеги студенттерди бошотууну суранат. Бирок профессор сөздү башкага буруп эле такыр түз жооп бербейт. Сүйлөшүү аяктаганда Ракель менен спецназдардын командиринин ортосунда карама-каршылык жаралат. Анча болбой эле курчоого алынган аймактан радио толкундар кармалып кимдир бирөө телефон менен сүйлөшүп жатканын байкалат. Бирок ал имараттын ичинен эмес, полициялардын бири эле жашыруун телефон менен сүйлөшүп жаткан болот. Кийинки көрүнүштө кылмышкерлердин 5 ай даярдыкта жүргөн кезин көрөбүз. Алар чогуу отурушуп, эгер баардыгы ишке ашып кетсе, мынча көп акчаны каяка коротобуз деп сүйлөшүп жатышат. Бирок акчанын саны ушунчалык көп болгондуктан алар акчаны ойлору менен да түгөт албай коюшту. Кылмышкерлер туткундардын баардыгын катарга тизишип, бет кабыңарды чечкиле деп буйрушат. Баардыгы бет каптарын чечишкенден кийин аларга да өздөрүнүкүндөй кызыл кийимдерди жана бет каптарды беришет. Анан да чыныгы тапанчадан эч айырмаланбаган оюнчук тапанчаларды берип коюшат. Бир кезде эле унаалар көбөйүп, спецназдар
имараттын жанына токтошот. Аны көргөн Ракель спецназдардын командирине бул жерде эмне болуп жатат деп сураса, командир ага жанагы студенттердин арасында Элисан Паркер аттуу кыз бар экендигин айтып, ал кыз Британия элчилигинде мамлекеттик улуу даражалуу адамдын кызы экенин, эгер имаратты азыр курчоого алып куткарып чыгышпаса, эртең кылмышкерлер ал кыздын кимдин кызы экенин билип калышса, кылмышкерлер үчүн ал кыз чоң көзүр болот жана элдин баардыгы бул жөнүндө билип калышат деп айтат. Албетте ал кыз жөнүндө профессор дагы билген жана ал баардыгына спецназдар кызды куткарып калуу үчүн биринчи эле түнү курчоого алып кирип келишет деп айткан. Профессор аны да ойлонуп койгон эле. Имаратка кирчү 4 эшик болгон болсо, спецназдар кайсы эшиктен кирип келерин дагы профессор жакшы билчү. Спецназдар ошол эшикке келип, ал жерди тешип камера менен карап көрүшсө, кылмышкерлер чоң пулемотту даярдап эле ошол эшикти карап отурганын көрүшөт. Дал ушул учурда имараттын ичинен радио толкундар кармалып, жанагы Элисан Паркердин телефонун күйгүзүп, сырттагы полицияларга чалып беришет. Рио ага тапанчасын такап айтчу сөздөрдүн баарын айттырат. Элисан полицияларга биз дагы кылмышкерлердикиндей кийимдерди кийип бет каптарды тагынып алганбыз. Андыктан силер биздин ким экенибизди аныктай албайсыңар. Анан да булар менин ким экенимди билип калышты деп эле телефонду өчүрөт. Муну уккан командир операцияны дароо токтотот. Ошентип кылмышкерлердин ою оңунан чыгып, биз ошол жерден алардын максаты жөн эле акчаны тоноп кетип калуу эмес. Алар бир нече күн бою полицияларды алдап, кызматкерлерди пайдаланып бир топ акчаны басып чыгаруу экенин түшүнөбүз. Командирге ачуусу келген Ракель ал жерден кетип калат. Ал бир жердеги ашканага келет да апасы менен сүйлөшүп жатып эле телефону өчүп калып, дал ошол учурда кайдан жайдан анын жанында профессор пайда болуп, менин телефонум менен чалып алсаңыз болот деп айтат. Ракель анын телефонун алып сүйлөшкөндөн кийин профессор аны сөзгө тартканга аракет кылып, сизди сыналгыдан көрсөтүп жатат деп айтып, анан да имаратты басып алган кылмышкерлер жөнүндө сурап баштайт. Ал Ракелден силер кылмышкерлерди басып аласыңарбы же эптеп эле убакытты созуп турасыңарбы десе, Ракель ага биз көбүнчө убакытты созгонго аракет кылабыз деп жооп берип кетип калды. Ал эми кылмышкерлер болсо саат сайын 8 миллион евродон акча басып чыгарып жатышат. Бактыга жараша баягы Токио атып салган 2 полиция кызматкери тирүү калыптыр. Ал эми профессор болсо имараттын сыртындагы жана ичиндеги камераларды тыкыр көзөмөлгө алып отурат. Таң атып бир нече бет капчан адамдар имараттан сыртка чыгып келишет. Алардын бирөөсү бет кабын чечип, аты Моника экендигин айтып, кылмышкерлердин жазып берген катын окуп, бардык туткундар жакшы экенин, эч кимге зыян келтирилбегендигин айтып жатты. Анда снайпер Мониканын жанында турган кылмышкерди атайын десе, Анхел уруксат бербей коет. Капчандар кайрадан имаратка кирип кетишти. Эми Берлин бир нече эркек адамды өзүнчө топко бөлөт. Анда кимге дары-дармек керек болсо айткыла, биз аларды алдырып беребиз деп айтат. Анда Моника дароо эле баланы боюнан түшүрүүчү дарыны сурайт. Ал эми жанагы өзүнчө топко бөлгөн бир нече адамды кезек-кезеги менен алып барып бир жерден жерди каздыра башташты. Анан да кимде ким үй бүлөсүнө же жакындарына кайрылгысы келсе, атайын көзөмөл менен барып видео кайрылуу жасаганга мүмкүндүк беришет. Рио Элисанды көзөмөлдөп, ал үй бүлөсүнө видео кайрылуу жазып жаткан кезде ал жерге Токио келип калат да Рио экөө сүйлөшүп баштайт. Рио Токиого сен эмне үчүн мени сүйбөйм деп айттың? Сен чындап эле мени сүйбөйт окшойсуң деп экөө талашып тартышып жаткан кезде Элисан акырын телефонду алат да классташы анын телефонун алып Элисандын ачык денесин сүрөткө тартып интернетке жүктөп жибергендиктен ошол сүрөттү өчүрүү үчүн интернетке кирет. Ал нерсени сырттагы полициялар дароо байкашат да Элисандын уюлдук телефонунун камерасына кошулушат. Ошол кезде гана Рио Элисан телефонун күйгүзүп алганын көрүп, чуркап келип телефонду жулуп алып өчүрүп салат. Ошентип бул кылмышкерлер үчүн чоң ката болуп, Рионун жүзү ачылып калды. Артур жанындагы адамдарга булар бизди жерди каздырат да ошол жол менен өздөрү качып кетип бизди өлтүрүп салышат деп ызы чуу чыгара баштайт. Ракель болсо командир менен келишпей, ал иштен баш тартып жумушка барбай койгон эле. Ага жогору жактан телефон чалышып, бул ишти сен гана тынч бүтүрө аласың деп кайра жумушка чакырышат. Ракель кайтып келип командир менен тил табышканга аракет кылып жумушту колуна алат. Ал Элисандын камерасына тартылып алынган сүрөттөрдү көрөт да дароо эле профессорго телефон чалып, алардын болушунча эртерээк багынып имараттан чыгып берүүсүн талап кылат. Ал профессорго силер баары бир утулуп калдыңар. Бизде силердин бир кылмышкериңердин сүрөтү бар. Эгер бул сөздөрүмө ишенбесеңиз, анда 67 туткундун телефондорун дубал бертине орноткон сүрөт дагы бар деп айтып, эртерээк ойлонгула деп эле телефонду өчүрүп койду. Анда профессор дароо эле Берлинге телефон чалып, алардын арасынан бирөөсүндө телефон бар экен, сен ошону тезирээк тап деп буйрат. Эми Артур Моникага жагалданып, сен боюңан түшүрбөй баланы сактап кал. Сени жакшы көрөм демеш болуп эле менин бөлмөмдө илинип турган кийимде телефон бар. Алар бизге жер каздырып жатышат. Сен эртерээк ошол телефонду мага алып бер дегендей кылат. Аңгыча ал жерге Берлин келип телефонду издеп, адамдардын баардыгын кийимдерин чечтирип текшерте баштайт. Уялып жаткан 4-5 кызды өзүнчө бөлмөгө киргизип, Ослону көзөмөлгө коет. Ошол учурда Рио Берлинге келет да бул окуяга ал күнөөлүү экендигин айтып, Токио экөөбүз алаксып сүйлөшүп калганда Элисан телефонду күйгүзүп жибериптир деп айтат. Аны уккан Берлин силердин сүйүүңөрдүн айынан баардыгы бузулуп жатат деп айтып, Риого жазасын берип сабата баштайт. Профессор Ракельге таам агаштар жана дары-дармектер жөнүндө айткан эле. Көп өтпөй эле полиция адамдары куралсыз керектүү буюмдарды алып келип ташташат да кайра чыгып кетишет. Ал эми бир нече кыз менен өзүнчө бөлмөдө отурган Моника эч кимге билгизбей амал
көйлүк менен Артурдун телефонун алганга жетишет. Ошол учурда ал жерге Денвер келип калат да Мониканы сыртка алып чыгып, сен эмнеге баланы бойман алдырам деп жатасың? Эгер сенде баланы бакканга акчаң жок болсо, анда бул сага кенен жетет деп эле бир топ акча берип коет. Бул учурда профессор баягы ашканада отурган Ракелге келип, кайра эле баягы кылмышкерлер басып алган имарат жөнүндө сурай баштайт. Ошол учурда Ракелдин телефонуна билдирүү түшөт. Ал билдирүүдө жанагы Рио деген бала бир нече ай мурун бул имаратка келгенин, өзү жалгыз эмес, жанында бир кыз бар болгонун аныкташып, профессор болсо ал кыздын Токио экенин байкап калат. Дал ошол учурда Ракел профессордун колун кайрып эле "Сен кимсиң?" деп сурак кое баштайт. Ракел анын денесинен микрофон дагы издеп көрөт. Көрсө журналисттер Ракелдин жеке жашоосу жөнүндө ар кандай маалыматтарды таратып жатышкандыктан Ракел профессорду журналист деп ойлоп калыптыр. Ал эми Денвер менен Моника сүйлөшүп жаткан кезде ал жерге Берлин дагы келип калат. Анда Денвер Моникага дарысын берип жатканын айтып, Моника дарысын алып эле бөлмөсүнө жөнөгөндө жанагы телефонуна коңгуроо келип калат. Берлин телефонду таап чыгып, аны менен кошо денесиндеги акчаны да таап чыгат. Ошол жерден ал профессордун айтканындай кылбай өзү чечим кабылдайт да Денверге Мониканы эч кимге көргөзбөй өлтүрүп сал деп айтат. Ал эми Токио болсо Рионун катуу токмок жегенин көрөт. Кызуу кандуу Токио дароо эле профессор карап турган камераларды аткылап, профессорго телефон чалып эле баарына кыйкырып Риону сүйөрүн ачыктайт. Ал жерге Берлин жетип келип, ызы чууну токтотуп, Осло менен Хельсинки куралдарын ташташат. Анда профессор ага дароо жооп берип, силердин сүйүңөр көп нерсени бузуп салды. Силер өзүңөрдүн жүзүңөрдү өзүңөр ачып алдыңар. Эми полиция Рио өкөң жөнүндө толук маалыматты билет деп айтты. Ал эми Денвер болсо Мониканы кантип өлтүрөм деп ары бери басып кыйналып ойлонуп жатты. Бир кезде ал Мониканы тизелетип отургузат да атып салат. Ошентип биз баарыбыз Денвер Мониканы өлтүрүп салды го деп жатсак, Денвердин колу андайга барбаптыр. Башка туткундар дагы тапанчанын атылган добушун угушту. Денвер болсо эмне кылаарын билбей ойлонуп жатып, Моника болсо Денверге өлтүрбө деп жалынып, мен бир эч ким кире албаган сейфти билем. Мен ошол жака кирип кетем, сен болсо мени өлтүрдүм деп коесуң деп айтса, Денвер ага кыйкырып, Берлин баары бир ишенбейт деп айтат. Акыры экөө бир чечимге келишип, Денвер Берлинди ишендириш үчүн Мониканын бутуна атканга мажбур болот. Экинчи жолу тапанчанын добушу чыкканда Берлин бир нерсени сезгендей болуп, түз эле Денверди көздөй жөнөдү. Ал бөлмөгө кирип келип, жердеги кандарды көрөт да Мониканын өлгөнүнө ишенет. Денвер болсо аны алаксытуу үчүн ачуулангандай болуп, аны өзүң эле өлтүрсөң болбойт беле деп кыйкырат. Анда Берлин Денверге өлүктү бир жерге жашырып кой деп айтат да чыгып кетет. Кийинки көрүнүштө биз Ракелдин апасы менен таанышабыз. Апасы бир оору менен ооруп, кээде туруп эле акыркы болгон окуяларды таптакыр унутуп калчу. Ошондуктан ал ар дайым мындай абалда калганда колдонуу үчүн кагазга акыркы окуяларды жана башка өзүнө керектүү нерселерди жазып дубал бетине чаптап койчу. Бул жолу дагы ал баардыгын унутуп калат да небереси жок экендигин байкайт. Дароо эле кагаздардын баардыгын окуп чыгып билип алат да Ракелге чалып, бирок такыр эле байланыша албай коет. Бул кезде инспектор Ракел профессор менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткан эле. Бирок профессор эч качан багынбай тургандыгын айтып, силер бизге жүк ташуучу унаа жөнөткүлө, биз деңизге качып чыгып кетишибиз керек. Ушундай жол менен силер баардык туткундарды куткарып каласыңар. А эгер силер туткундарды да куткарып, бизди да кармап алабыз десеңер, анда жаңылышасыңар. Анткени эки коёнду бир ок менен атууга мүмкүн эмес деп коет. Алар ошентип сүйлөшүп жатканда Ракелдин апасы телефонунан карап эле профессордун телефонуна чалып калат. Анткени Ракел бир күн мурун ашканадан профессордун телефону менен апасына чалып сүйлөшкөнүн билебиз. Ошентип профессор Ракел менен сүйлөшүүнү токтотот да уюлдук телефонуна келип жаткан коңгуроону алып Ракелдин апасы менен сүйлөшөт. Ушундан кийин Ракел дагы спецназтардын командирине бир сырды ачып, бул кылмышкерлер жөнөкөй кылмышкерлер эмес экенин, алар качканга жетишпей калып имараттын ичинде калып калбай эле, алар атайылап имараттын ичинде калып калышкан жана саат сайын тынбастан акча басып чыгарып жатышат деген божомолун айтат. Алар узак убакыт бою баардыгын пландашкан, керек болсо ушул күнү ал жерде Элисон Паркердин болоорун да билишкен. Эми биз чечимдерди тезинен өзгөртүп, аларды кармоо үчүн болгон аракетти көрүшүбүз керек деп айтты. Бул учурда Денвер Мониканы жанагы эч ким ача албаган сейфке алып келет. Аны Моника бат эле ачат да Денвер Мониканы ичине алып кирет. Бул учурда профессор имараттын жанындагы полициялардын чатырына келип, инспектор Ракелге шашылыш билдирүүм бар деп айтат. Ал Ракелдин жанына келип, апасы чалып жаткандыгын айтып, анан да бул өтө маанилүү экендигин айтат. Көрсө Ракелдин кызын ажырашып кеткен күйөөсү келип алып кетип калган экен. Аны уккан Ракел профессордун телефонун да кайтарып берүүнү унутуп шашылып кетип калат. Ал эми профессор болсо эч кимге сыр алдырбай ал жерден көп нерселерди байкап алды окшойт. Бардыгы тең тапанчанын эки жолу атылган добушун угушуп, Берлинден эмне болгонун сурашат. Анда Берлин тартипти көзөмөлдөө үчүн Мониканы өлтүрткөнүн жана аны Денвер кылганын айтат. Бардыгы тең Берлиндин мындай кылыгына каршы болушуп, Рио менен Токио ал жөнүндө профессорго айтмакчы болуп телефон чала башташат. Бирок бул кезде профессор өз ордунда жок болгондуктан аны менен байланыша алышкан жок. Аңгыча болбой эле ал жерге Денвердин атасы Москва кирип келет.
Ал башкалардан эмне үчүн тапанчанын добуштары чыгып жатат деп сураса, Токио ага дароо эле жооп берип, Берлин Мониканы өлтүртүп салыптыр жана аны сенин балаң өлтүрүптүр деп айтат. Аны уккан Москва дароо эле ошол добуш чыккан жакты көздөй жөнөдү. Ал башында баласын бул ишке айласыздан гана кошуп алган эле. Ушул иш аяктаса, ал өзүн дагы баласын дагы кылмыш дүйнөсүнө такыр жолотпойм деп ойлогон. Бөлмөгө кирип келген Москва жердин баардыгы кан экендигин көрүп, баласын карап туруп эле сен адам өлтүрдүңбү деп сурайт. Ошол учурда Москванын артынан Берлин да келип калган эле. Анда Денвер Берлиндин көзүнчө Мониканы өлтүргөн жокмун деп айта албай, аны карап турган атасына ооба өлтүрдүм деп жооп берет. Ошол жерден Москва жерге жыгылып өзүн жаман сезе баштайт. Ракель үйүнө жетип келсе, күйөөсү кызын кайрадан алып келип калыптыр. Ракель болсо күйөөсүнө сен кызыңды көргөнгө укугуң жок деп эле аны менен уруша кетет. Биз алардын мамилеси мурунтан эле жаман экенин түшүнөбүз. Денвер атасына кам көрө баштайт, бирок башкалардын көзүнчө Моника жөнүндө такыр эле айта албай коет. Бул кезде Ракель профессорго келип жолугат да андан кечирим сурап телефонун кайтарып берет. Анан да Ракель сүйлөшүп бугун чыгармакчы болуп, үйүндөгү болуп жаткан жагдайлар жөнүндө профессорго айтып берип жатты. Денвер болсо Моникага келип, ага төшөк, дары-дармек жана тамак аш алып келет. Өзүнө келген Москва бардыгы үчүн өзүн күнөөлөп, өзүн өзү атып салмакчы болот. Бирок бир аз ойлонуп эле башка чечим кабылдап, бөлмөдөн чыгып кетти. Ал төмөнгө түшүп келет да түз эле эшикти көздөй жөнөп, сыртка чыгып эле полицияларга багынып бермекчи болуп калды. Анда Денвер атасын байкап калат да Москва эшикти ачып жибергенде аны барып кармап калганга жетишет. Снайперлер ата баланы көрүп турушту. Ал эми Денвер болсо атасынын жүзүн чапканга аракет кылып, анан да кулагына акырын шыбырап, мен Мониканы өлтүргөн жокмун деп айтат. Ракель жок болгондуктан снайперлерге атууга эч ким уруксат берген жок. Кылмышкерлер болсо эшикти кайра бекитип алышты. Анхел Ракельди таап келип болгон окуя жөнүндө айтат. Ракель шашылып имаратты көздөй жөнөйт. Денвер бардык туткундарга бет кабыңарды кийгиле деп буйрук берип, атасына таза аба жетпей кыйналып жаткандыктан туткундардын арасына кошот да чатырга чыга башташат. Атасы Денверге ишенбей жаткандыктан Денвер Мониканы бутка атып бир жерге жашырып койгондугун кененирээк айтып берет. Өз ордуна кайтып келген профессор Берлинге байланышка чыгып, туткундар чатырда эмне кылып жүрүшөт деп сурар. Берлин болсо ага Москвага таза аба керек болуп, алар чатырда сейилдеп жүрүшөт. Мен аларды токтотконго аракет кылдым, бирок бардыгы мага каршы чыгышты деп даттанат. Москва менен Денвердин сүйлөшүүсүн жанында турган Артур угуп калат да Моникага эмне болду деп эле ызы-чуу сала баштайт. Ызы-чуу башталганда эле Денвер снайперлерди байкап, бардыгыңар тез эле отургула деп буйрук берип, атасы экөө да тез эле отурушат. Анда Артур эч эле тынчтанбай отурбай коет да Ракель аны кылмышкер деп ойлоп калып, снайперге атууга буйрук берет. Артурга ок тийип, ал жыгылганда бет кабы чечилип, инспектор Ракель ошол жерден жаңылып калганын билет. Дароо эле Артурду төмөнгө алып түшүшөт. Бул учурда Моника жанагы сейфтен чыгып бара жатканын көрөбүз. Инспектор Ракель профессор менен байланышка чыгат. Ал профессорго бардыгы кокусунан болду деп айтып, жабырлануучуну сактап калуу үчүн аны алып кетели деп айтат. Профессор болсо бир да туткунду бербейм деп, эгер туткунду сактап калам десеңер, бир дарыгер 2 жардамчысы менен жөнөткүлө деп айтат. Ракель башка айласы жок, макул болот. Ал өзүн күнөөлүү деп эсептеп, өзүн жаман сезе баштап, аны тез жардам менен алып кетишет. Эми Денвер эч кимге билгизбей атасын жанагы сейфке алып келип Мониканы көрсөтөйүн десе, Моника ал жерде жок болуп чыгат. Алар дароо эле имаратты түрө кыдырып издей башташты. Бир кезде аны дааратканадан таап алышат да кайра эч кимге көргөзбөй сейфти көздөй алып жөнөшөт. Анхел болсо Ракелдин каршылыгына карабай жанагы имаратка дарыгердин жардамчысы болуп кирмекчи болот. Ошентип Ракель командир менен бирге план түзө башташат. Алардын планы боюнча мындан 6-7 ай мурун ушул имараттын алдынан бир туннель казылган эле. Биз ошол туннель аркылуу адамдарыбызды жөнөтүп, дарыгерлер имаратка кирип чыккан убактан пайдаланып, имаратка билгизбей адамдарыбызды киргизип алабыз деп пландашат. Ошентип Анхел өзүнүн дарыгердин жардамчысы катары көрсөтүп эле имаратка кирет. Профессор менен Ракель жарадар Артурду аялы менен байланыштырышат. Артур дароо эле аялына мен бир гана сени сүйөм, сени гана жакшы көрөм деп кооз сөздөрүн айта баштайт. Аны көргөн Денвер Артурга берейин деп жаткан катты берүүдөн баш тартып, аны чөнтөгүнө салып коет. Көрсө ал катты Моника Артурга арнап жазып берген экен. Ошентип Анхел имаратка кирип келгенде аларды бири-биринен эч эле айырмаланбаган бет капчандар тосуп алышат. Профессор жана кылмышкерлер Анхелдин дарыгер эмес экенин, ал инспектор Ракелдин жардамчысы экенин жакшы билишчү жана ага атайын план даярдап коюшкан. Кылмышкерлер имаратка кирип келген 3 адамдын болгон буюмдарын чогултуп алышып, аны менен кошо Анхелдин көз айнегин да чогултуп алышат. Кылмышкерлер тез аранын ичинде эле эч ким шектенбей тургандай кылып, жанагы Анхелдин көз айнегине кичинекей үн жаздыргыч чипти орнотуп коюшат. Текшерүүдөн өткөрдүк деп Анхелдин көз айнегин дароо кайтарып беришип, Анхел болсо эч нерседен шек санабай эле көз айнегин тагынды. Ошентип кылмышкерлер 3 адамды кылдаттык менен текшеришкенден кийин андан ары Артурга алып жөнөштү. Ал эми кылмышкерлер бул имаратты басып алганына 2 күн болду. Эң алгач эле биз
Денвер менен Москва Мониканын бутун дарылаага аракет кылып жатканын көрөбүз. Москва Денверге эгер Мониканын бутундагы окту алып салбасак, ал анын ден соолугуна катуу залалын тийгизет деп Денверди имаратка кирген дарыгерлердин аспабын уурдап келүүгө жөнөтөт. Моника болсо Артурга ок тийип калгандыгын билгендиктен Денверден кат берип жиберет. Бул учурда дарыгерлер жарадар болгон Артурдун денесиндеги окту алып чыкканы жатышат. Рио Элисон Паркерди өзүнчө көзөмөл кылып жатып, аны өтө эле коркуп чүнчүп кетпесин деди Айтор. Куралын дубалга жөлөп коюп, Элисон менен жакындан таанышып сүйлөшө баштайт. Денвер дарыгерлердин жанына келип, аларды ылдамдабасын суранат. Анткени Артурдун денесиндеги окту чыгарган аспап Моника үчүн да керек болуп жаткан эле. Бир кезде Рио алаксып кетип, бөлмөдөн сыртка баш багып, кайра артты караса эле. Элисон куралды алганга жетишип, Риону бутага алып туруптур. Ал Риону атып салам деп коркута баштайт. Дал ушул учурда инспектор Ракель жөнөткөн эки адам аба түтүкчөлөрү менен жөрмөлөп имаратка кирип бара жатышат. Алар дагы имараттын ичиндегилерге окшоп эле бет капчан жана кызыл кийимдерди кийишкен. Рио Элисонду алаксытып жатып, тапанчасын анын башына такаганга жетишет. Дароо эле анын мылтыгын алып, боору ооруса боорго төбөт турбайсыңбы деп эле колу бутун байлап салды. Дарыгерлер Артурдун денесиндеги окту алып чыккандан кийин Денвер ал аспапты чөнтөгүнө салам деп жатып эле Моника берген кат чөнтөгүнөн түшүп калганын байкабай калат. Анда Денвердин артында турган Найроби каттын түшүп калганын көрүп, аны эч кимге билгизбей алганга аракет кыла баштайт. Инспектор Ракель имаратка кирип бара жаткан эки жоокер менен байланышып жатып эле байланыш үзүлүп калат. Моника дээрлик эсин жоготуп бара жатканда ал жерге Денвер кайтып келип, аспапты жана керектүү дарыларды атасына берет. Ракель менен жоокерлердин ортосундагы байланыш жыштыгына тоскоолдук болуп жаткан профессор болчу. Профессор инспектор Ракельдин ушундай жол менен имаратка адамдарды киргизээрин беш колдой билип турган. Ошентип Денвер менен Москва Мониканын бутундагы окту чыгаруу менен алектенип жатышат. Дарыгерлер Артурдун денесин жамап жаткан кезде Найроби Денверден түшүп калган катты акырын алып алат. Профессор Берлинге байланышка чыгып, биздин радио толкундар жайында эмес, кайсыл жерден кирип келе жатышкандарын билбейм, бирок инспектор Ракельдин адамдары имаратка кирип келе жатышат деп айтып, тезинен экинчи планга өткүлө деп буйрат. Найроби жанагы катты ачып окуп көрүп, ал катты Моника Артурга арнап жазганын, демек Моника өлбөй эле тирүү экендигин билип калат. Бир кезде эле дааратканадан кайтып келген Анхель бардык бет капчандардын бет каптары өзгөрүп калганын көрөт. Демек полициянын адамдары имаратка кирген күндө да алардын бет каптары айырмаланып калып, тез эле кармалып калышмак. Көрсө бул кылмышкерлердин экинчи планы экен. Ракель жоокерлер менен байланышканга аракет кылып, алардын сөздөрү кээде угулуп, кээде угулбай жатты. Эми Анхель ал имараттан эртерээк чыкканга шашып, эртерээк чыгып имаратка жашыруун кирип бара жаткан жоокерлерди токтотмокчу болду. Бул кезде Найроби Денверди издеп анын артынан келип, ал сейфтин жанына келгенде сейфтин ичинден адамдардын үндөрү угулат. Ал дароо эле сейфти ачып ичине кирет. Сыртка чыккан Анхель чатырга чуркап кирип, кылмышкерлер бет каптарын алмаштырып алганын айтып кабарлайт. Анда Ракель дароо эле жоокерлер менен байланышка чыкканга аракет кылып, аларды артка кайткыла деп кыйкыра баштайт. Бул кезде жоокерлер бир тосмого келип такалышып, ал тосмодон өтүшсө имараттын ичинде калып калышмак. Найроби Денвер менен Москванын эмне кылып жатышкандарын баардыгын түшүнүп калат. Ал дароо эле Москванын туура эмес кылып жатканын көрүп, ишти өз колуна алып, Мониканын өмүрүн сактап калганга аракет кыла баштады. Ал эми Ракель болсо аракеттенип жатып, акыры анын үнү жоокерлерге жетти окшойт. Жоокерлер дароо артка кайтып чыгышты. Эми инспектор Ракель баш болуп, жалпы команда эмне үчүн кылмышкерлер алардын кадамдарын билип алып жаткандыгы жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Ал эми алардын сүйлөп жаткан ар бир сөзүн профессор Анхелдин көз айнегине орнотулган чип аркылуу угуп жатканын эч ким билген жок. Ракель үйүнө келип эс алайын деп жатса, ага Анхель телефон чалып, ага ар кандай кызганычтуу суроолорун бере баштайт. Биз ушул жерден Анхелдин аялы бар болсо дагы ал Ракельди сүйүп жүргөндүгүн байкайбыз. Ракель телефон менен сүйлөшүп бүткөндө анын жанына апасы келип, экөө сүйлөшүп отуруп калып, ошол жерден Ракель апасынын оорусу күчөп дагы бир топ нерселерди унутуп калгандыгын байкайт. Ал эми кийинки көрүнүштө Берлин өз бөлмөсүнө отуруп алып, эч кимге билгизбей наркотикалык заттарды колдонуп жатканын көрөбүз. Бир кезде анын бөлмөсүнө Токио кирип келет да, ал Берлинди коркутуп сүйлөп эле, сен биздин эрежени бузгансың, ал эреженин бузганың жөнүндө профессор эч нерсе билбейт, сен азыр ага баардык чындыкты айтып бересиң деп эле телефонду чалып Берлинге карматып коет. Анда Берлин макул болуп эле профессорго эрежени бузгандыгын айтып, Моника аттуу аялды өлтүрткөнүн айтат. Муну уккан профессор эмне дээрин деле билбей тили буулуп калганда, Берлин профессорду тоготпогондой сүйлөп, эми сен биздин башчыбыз болгонсоң, менин кетирген катам үчүн жазаңды бер деп тийишип сүйлөйт. Тергөөчүлөр жанагы акча чыгарган заводдун камераларынан карап жатышып, ал имаратка Рио менен Токио айдап келген унааны таап алышат. Инспектор Ракелдин майда чүйдө нерсеге чейин изилдеп жатканын көргөн профессор бир аз кыжалат болуп, кезинде профессор ал кызыл унааны Хельсинкиге унаа талкалоочу жайга алып барып талкалатып кел деп тапшырган эле. Ал дароо эле Хельсинкиге телефон чалат да андан баарын тактап сурай баштайт. Анда Хельсинки башында унааны талкалатканмын деп калп айта баштайт да, бирок калпы окшошпой калды окшойт. Профессор Хельсинкиге мен сени унааны талкалатыш үчүн 1000 евро бергенмин, сен эмне үчүн унааны талкалаткан жоксуң десе, Хельсинки
ага жооп берип, ошол учурда менин үй бүлөмө 1000 евро керек болуп калган. Унааны болсо ошол жерде калтыргам. Ал жердегилер унааны талкалап коебуз деп убадасын беришкен деп айтат. Анда профессордун ачуусу келип, сен жок дегенде бармак издерди тазалап койдуң беле десе, Хельсинки бармак издерин эч кандай тазалабагандыгын айтат. Анда профессор шашылып эле даректи сурап алат да ошол жака жөнөмөкчү болуп калат. Дал ошол учурда инспектор Ракель телефон чалып калып, профессор телефонду алганда Ракель дароо эле сөздү баштап, сиз мага 8 туткунду бошотуп чыгарып беришиңиз керек. Антпесе менин жумушумду токтоткону жатышат. А менин жумушумду токтотушса, спецназдар имаратка бастырып киришип, бардыгы кандуу аяктайт деп түшүндүрүп, профессорго ойлонууга туура 1 саат убакыт берет. Инспектор Ракель жанагы кызыл унааны жердин түбүнөн болсо да тапкыла деп катуу издете баштайт. Профессор болсо шайтан арабасын минип алып, Хельсинки айткан дарекке жетип келет. Көп унаалар токтоп турган тосмодон секирип кирип, кызыл унааны издей баштайт. Көрсө кызыл унаа талкаланбай эле ордунда турган экен. Бирок профессор кыймылдаган чакта эле ал жердин кароолчусу профессорду көрүп калат да кубалап жөнөйт. Профессор бир унаага кирип жашынганга жетишип калып, кароолчу аны таппай калды го деп жатса, ал баарын билип эле чоң техникасын айдап келип, профессор жашынган унааны көтөрүп кетет. Ал профессорду ары бери тоглотуп, көпкө чейин коркутуп, дал ошол учурда профессордун уюлдук телефонуна Ракель чалып калат. Сыягы Ракель жакында эле таанышкан көзөнекчен профессорду жактырып калган байтоо. Аны баягы ашканага кофе ичүүгө чакырат. Анда профессор башка жакта жүргөнүн айтып, кофени эртең ичели деп айтканга араң жетишет. Бул учурда Берлин өзүнчө бөлүнгөн кыздардын бөлмөсүнө келип, Мониканы өлтүртүп салганын айтып, кыздарды ого бетер коркутуп, ал жердеги кыздардын бирин дагы бөлмөдөн чыгарып кетет. Ал эми профессор болсо жанагы кароочудан кечирим сурап, мен бул жерге унаамды таштап кеткем, ошол унаама бир нерсемди унутуп калыптырмын деп шылтоолоп, кароочу болсо аны бул жерден тезирээк жоголуп кет деп эле ити менен кубалатат. Ошентип 1 саат убакыт өтүп, профессор кайрадан өзүнүн иш ордуна келгенге жетишип, Ракель кайрадан кылмышкерлерге чалып жоопсу сурайт. Анда профессор макулдугун билдирип 8 туткунду чыгараарын айтып, ал 8 туткундун аттарын айта баштайт. Бирок ал 8 туткундун ичинде албетте Элисон Паркер жок эле. Ракель профессордон Элисон Паркер жөнүндө сураганда, профессор ага биз Элисон Паркердин улуу даражалуунун кызы экендигин жакшы билебиз. Ошондуктан аны эч кандай бошото албайбыз деп айтып, ошол эле учурда кайра инспектор Ракельге сунуш киргизип, же болбосо ошол 8 туткундун ордуна бир гана Элисон Паркерди берейин деп айтат. Телефонду өчүргөндөн кийин спецназтардын башчысы Ракельге Элисон Паркерди эмне кылсак да чыгаралы деп туруп алат. Анда айласы кеткен Ракель мындайга араң көнүп, профессорго телефон чалат да бир гана Элисон Паркерди бошотуп берүүсүн сурайт. Анда профессор, мен сизди Элисон Паркерди тандайт деп күткөн эмесмин, мен бул жөнүндө дагы ойлонуп көрөйүн деп эле телефонду коюп салды. Бул учурда кызыл унаа жөнүндө маалыматты полициялар дээрлик тагып калышкан эле. Муну уккан профессор дагы 1 литр спиртин алып эле бармак издерин жууп салуу үчүн шашылып жөнөйт. Ал жанагы жерге кайтып келип, бул жолу атайын аспап менен зымторду тешип өтүп, кызыл унаага жетип барып эле ичине кирип спирт менен жууй баштайт. Бардыгын тазалап жууп бүткөндөн кийин Берлиндин кетирген катасы үчүн аны жазаламакчы болуп, Берлиндин топчусун кылдаттык менен унаанын ичине таштап коет. Дал ошол учурда ал жерге полициялар да жетип келип калышты. Көрсө ал жерге инспектор Ракель өзү баш болуп келген экен. Профессор качканга жетишпей калат да чоң унаанын ичине кирип жашынат. Ракель кызыл унааны таап, ал жөнүндө баардык маалыматтарды таап келүү үчүн кароолчуну жөнөтөт. Бул учурда профессор кийимин чечип, айрып, бети башынан баарына карамайды сүйкөп, унаанын ичиндеги итти жетелеп, сел саяктын ролун аткарып эле унаадан чыгып басып жөнөйт. Анын кетип бара жатканын Ракель байкап калат да артынан бир полицияны жөнөтөт. Ракель унаасына отурары менен радио жаңылыктардан өзүнүн үнүн угуп калат. Көрсө Ракель менен профессордун акыркы сүйлөшүүсүн профессор жаздырып алып, ал үн жазууну интернетке таратып жибергенге жетишиптир. Эми Ракель 8 туткундун ордуна 1 туткундугу тандагандыгы үчүн элге да огош бетер жаман көрүндү окшойт. Полиция профессордун аркасынан жетип келип, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң деп сураса, профессор мен эч нерсе уурдаган жокмун деп бир сөздү эле кайталай берет. Анда полиция көп ойлонбой эле аны кое берип жиберди. Бул учурда Ракель кызыл унаанын эшигин ачып, ичинен спирттин жытын байкайт. Анан да жанагы Берлиндин топчусун таап алат. Ошол эле жерден спирттин идишин табат да кылмышкер азыр эле ушул жерде болгонун сезип, жаңы эле бул жерден чыгып кеткен селсаяк ошол экенин билип калат да артынан кубалап жөнөйт. Баягы селсаяк жерге сиңип кеткендей жок болуп, Ракель аны таба албай калды. Ал үйүнө келгенде сыналгыдан баягыдай эле ал жөнүндө жаман пикирлер айтылып жатканын көрөт. Анын кылмышкерлер менен болгон сүйлөшүүсүн кылмышкерлер атайын интернетке жарыялап жибергенин да түшүнүп турду. Эми Ракель минтип аны жаңылыктардан жамандап жатышса, өз үй бүлөсүнөн да уяла баштады. Кийинки көрүнүштө биз мындан бир канча ай мурун кылмышкерлер бул ишке даярданып машыгып жүргөн кезге келебиз. Ал жерде профессор башкаларга баардыгын ийне жибине чейин түшүндүрүп берип жатат. Ал баардыгына полиция бир канча күн бою бизге чабуул коюп кире албайт. Анткени бизде курал жарактардын баардык түрлөрү бар. Анда кылмышкерлер менен туткундар бирдей кийимдерди кийип бет каптарды тагынышкандыктан аларды айырмалоо кыйын. Андан да башкысы бизде студент балдар менен кошо Элисон Паркер бар деп айтат. Анда алардын арасынан бирөөсү биздеги ал имараттан кантип качып чыгып кетебиз деп суроо берсе, профессор ал жактыда эң мыкты ойлонуп койгондугун айтып,
Биз качып кетүү үчүн полицияларга жүк ташуучу унаа жана учак сурап алаксыта беребиз. Бирок биз ал жол менен качпай имараттын ичинен төмөндү көздөй казып, жер астындагы туннел аркылуу качып кетебиз деп айтат. Жер астындагы туннелдерди полициялар алдын ала жаап коюшу мүмкүн. Бирок биз качып кете турган туннелди эч ким билбейт жана таба албайт деп айтып, көрсө ал туннелдин этеги жанагы профессор отурган имараттан чыгат экен. Сыягы профессор бул ишке бир канча жылдар мурдатан бери эле катуу даярданып келгендей. Инспектор Ракель спецнастардын башчысына келип, мен 8 туткун адамды тандабай жалгыз Элисон Паркерди тандаганым үчүн бүткүл эл мени жаман көрүп жатышат. Менин мындай кылуумду сиз суранган болчусуз. Андыктан бул чечимге мен себепкер болгонмун деп эл алдына чыгып бардыгын ачык айтыңыз десе, спецнастардын башчысы, мен сиз жөнүндө бийлик адамдарына кабарлап койгом. Алар сиз жөнүндө жакшы ойдо жана сизди ар дайым колдошот деп айтат. Анда Ракель мени бийлик адамдары кызыктырбайт. Мен жөнүндө эл жана өз үй бүлөм жаман ойлоп жатат деп айтса, спецнастардын башчысы өз күнөөсүн мойнуна алып, экинчи сиздин чечимдериңизге такыр аралашпайм деп айтат. Ошентип Ракель өз ишине киришип, жер астындагы баардык туннелдер жөнүндө маалымат жыйната баштайт. Анын жардамчысы Анхель кечээки унаа талкалоочу жайдын айланасындагы баардык сел саяктарды текшерип, бирок кечээки сел саякты такыр эле таппай жатышкандыгын айтат. Албетте профессор Ракель менен Анхельдин ар бир сөздөрүн тыңшап отурат. Экспертизанын жыйынтыгында алардын алдында эле бирөө унаага келип, баардык бармак издерин тазалап кеткендиги такталат. Бирок бири линчек табылып, Ракель таап алган топчудан кимдир бирөөнүн бармак издери табылды. Ошентип Берлиндин бармак издери менен анын жүзү ачылып, анын буга чейин бир топ тоноо иштерин жүргүзгөндүгүн, андан башка да толтура кылмыштуу иштерге аралашкандыгы жөнүндө маалымат таап чыгышат. Анхель Берлиндин түрмөгө да отуруп чыкканын айтып, түрмөдө анын жанында отурган адамдардан да сурак алыш керек деген ойдо. Ошентип жарадар болуп калган Артур бат эле сакайып бутуна турат. Анхель Ракельге дагы бир жаңылыкты айтып, кечээки унаа талкалоочу жайдын кароолчусу биз барганга чейин ал жерге бир адам келип өз унаасын издегенин айтты. Менимче бармак издерди жууп кеткен адам ошол болуш керек. Мен кароолчу менен сүйлөшсөм, кароолчу ошол адамдын кебете түспөлүн айтып бере алам дейт. Биз аны чакырып фоторобот түзүшүбүз керек деп айтат. Муну уккан профессор иштин оң болбой калганын байкайт. Эгер имараттын ичиндеги кылмышкерлер ката кетирип кармалып калышса да, профессордун жүзү ачылбай суудан кургак чыгып кетмек. Эми профессор тезинен бир нерсе кылбаса, анын жүзү толук түрдө ачылып калышы мүмкүн. Ракель түрмөдө Берлиндин жанында отурган адамга суракка келип, Берлин жөнүндө эмне билесиң деп сурай баштайт. Анда ал адам Берлин мага жеке жашоосу жөнүндө эч нерсе айтчу эмес, мен ал жөнүндө эч нерсе билбейм деп айтты. Бирок мен ал жөнүндө бир нерсе билем. Аны билүүнү кааласаңар, менин түрмөдө отуруу мөөнөтүмдү азайтып бергиле деп талап кылат. Анда Ракель ал адамга, эгер сиздин берген маалыматыңыз бизге пайдалуу болсо, мен тийиштүү органдарга кайрылып, сиздин түрмөдө отуруу мөөнөтүңүздү азайтып бергенге аракет кылам деп айтат. Ал адам Берлиндин күнүгө эч кимге билгизбей бир дарыны колдоноорун, ал дарынын аты Ретраксил экенин айтат. Кийинки кезекте эле алар баягы кароолчуну чакырышып, баягы унаасын издеп келген адамдын өң келбетин айт деп фоторобот түзө башташат. Эскерте кетсек, ал адам орус улутундагы адам болчу. Аны угуп жаткан профессор эмне кылаарын билбей эле башы катып ойлонуп жатты. Дароо эле ал орустун үй бүлөсү жөнүндө маалыматтарды да таап чыгат. Туткун аял Берлиндин бөлмөсүнө кирип, аны алаксытып ар нерселерди сүйлөп, Берлин алып кетип калган Сильвия аттуу кызды кайда болсо да бошотуп берүүсүн суранат. Берлин ал кыздын колу бутун байлап бөлмөсүнө камап койгонун көрсөтүп жатса, ал жерге Найроби кирип, байланып турган кызды көрүп калат. Ал эми Берлинге келген туткун аял ал жердеги кайчыны өзү менен ала кеткенин байкайбыз. Найроби Берлинге сени сыналгыдан көрсөтүп жатат деп айтса, Берлин дароо эле ошол жака жөнөп кетет. Ал эми бул учурда профессор бир нерсени ойлонуштуруп эле бир жака кетип бара жатат. Эми кылмышкерлердин үчүнчүсүнүн жүзү ачылып, Берлин өзүн сыналгыдан көрүп отурду. Жаңылыктарда кызыл унаадан табылган топчудагы бармак издеринен улам Берлинди таап чыгышкандыгы айтылып жаткан эле. Ошол замат Берлиндин катуу ачуусу келип эле, мен ал кызыл унаага эч качан түшкөн эмесмин. Мен муну ким кылганын билемин. Бул Денвердин күнөөсү. Анткени ал бир жолу менин кийимимди кийип алып, ошол кызыл унаада жатканын көргөмүн деп эле Денверди издей баштайт. Бул учурда профессор полициялар токтотуп кеткен унаанын жанына келип, дароо эле аны ачканга аракет кыла баштады. Берлин болсо Хельсинки менен Ослого Денверди издетип, бирок аны имараттын эч эле бир жеринен таба албай жатышат. Найроби болсо сен биздин баардык планды өлтүрөсүң деп Берлинди токтотконго аракет кылып жатат. Бул учурда инспектор Ракель кылмышкерлер менен байланышка чыкмакчы болуп, бирок профессор өз ордунда эмес, көчөдө жүргөндүктөн телефонду эч ким алган жок. Профессор болсо зым менен чукулап жатып эле полиция унаасын ачып алат. Бул кезде жанагы орус профессордун фотороботун дээрлик түзүп бүткөнү калган эле. Полициялар унаасына кайтып келе жатканын көргөн профессор унаадагы рацияны алып, жакын жердеги даректи айтып, ошол жака тезинен чуркагыла деп буйрук берет. Полициялар ошол жакты көздөй чуркап кетишкенде, профессор инспектор Ракельдин чатырындагы рациялар кайсыл толкунда экендигин даана билгендиктен, ошол толкунга которулат да жанагы оруска орус тилинде: эгер сен менин жүзүмдү ачып берсең, сенин күнүң бүттү. Керек болсо үй бүлөңө чейин өлтүрөм. Мен сенин үй бүлөңнүн кайсыл жерде жашаарын билем деп даректеринен бери айтып, кароолчу
туурусунда абдан эле коркутуп койду окшойт. Анда кароолчунун жүрөгү оозуна тыгылып, жанагы түзүп чыккан фотороботту дароо эле өчүрүп салды. Түзүлгөн фотороботту Ракель көргөнгө жетишпей калат. Эгер көрүп калса, ал профессорду дароо эле таанымак. Профессор рациядан орусча сүйлөгөндүктөн Ракель ал сөздөргө түшүнбөй калып, кароолчу болсо эч нерсеге түшүнбөгөн кишидей болуп эле туруп калды. Кайтып келген полициялар алардын унаасына кимдир бирөөнүн киргенин билишет. Берлин болсо Денверди издеп жүрүп эле аны дааратканадан табат. Ал Денверге болгон ишти айтып, сенин айыңан менин жүзүм ачылды десе, Денвер ага мен балким топчуну түшүрүп алгандырмын, бирок мен эч нерсени билбеймин. Мен күнөөмдү мойнума алып, өзүмдүн эсебимен 15 миллион еврону сага өткөрүп берем деп айтат. Анда Берлиндин ого бетер кыйырчыры кайнап баштап, дал ошол учурда дааратканада дагы кимдир бирөөнүн бар экендиги билинип калат. Берлин Мониканы көрүп таң калып эле, бир чети анын тирүү калганы кайра жакшы болду деп, бирок Денвер буйрукту аткарбагандыгы үчүн жазаланышы керек деп ага тапанчасын такайт. Ошол жерден баардыгы тең бири-бирине тапанчаларын такап калышып, акыры Берлин сабырын кармап, биз планды бузбашыбыз керек деп баардыгын өзү токтотот. Ошол учурда ал жерге Токио келип, Берлинге профессор телефон чалып жатканын айтат. Берлин профессор менен байланышка чыкса, профессор Берлинге сен бир туткунду өлтүртүп салгандыгың үчүн мен сени жазаладым. Кызыл унаадагы сенин бармак издериң бар топчуну мен таштаганмын деп айтат. Аны уккан Берлин жөн жерден эле жүзү ачылып калганын билип, сен туура эмес кылыптырсың. Анткени Моника өлгөн эмес деп эле аны камерага алып келип көрсөтчү. Анда профессор Берлинге баары бир буйрукту сен бергенсиң. Ал аял сен үчүн эмес, башкалардын жакшылыгы үчүн аман калтыр деп. Андан кийинки планга Валенсия планына өтөбүз деп эле телефонду коюп салат. Берлин дагы өткөн ишке өкүнбөй Валенсия планын аткарууга киришти. Алар бир эле учурда автоматтан жаадырып ок чыгарышып, туткундарды болсо катуу кыйкыртып, ызы-чуу кылдыртып жатышты. Инспектор Ракель аны угаары менен эле профессорго телефон чалып, профессордон эмне болгонун сураса, профессор эч нерсе болгон жок, баардыгы жайында деп айтат. Ракель болсо профессорго ишенбей, бизге баардык туткундарды видеого тартып, далил катары жөнөткүлө деп айтып телефонду коюп салат. Өлүмдүн башында эле башка студенттер биригип Элисон Паркерди коркутуп жатканын көрөбүз. Бир кезде ал жерге Найроби келип калат да башкаларды кетирип Элисонго жакшы сөздөрдү айтып жардам бергенге аракет кылат. Профессор өзүн Ракельге Сальва деп тааныштырып койгондуктан Ракель Сальвага телефон чалат да жолугушууну унуткан жоксуңбу деп эскертип, кайсыл жерден жолугабыз деп сүйлөшүшөт. Андан соң ал жерге Анхел келип калып, ал ретраксил жөнүндө маалыматтарды таап келгенин айтса, Ракель кайрадан чатырдын ичиндегилердин баардыгын сыртка чыгуусун талап кылат. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, Ракель кесиптештеринин арасында чыккынчы бар деп эсептейт. Анхел болсо ага ретраксил жөнүндө баардыгын изилдегенин айтып, бул дары баардык эле жерде сатыла бербейт, анан да буйртма менен гана сатылат экен деп. Бул оору менен ооругандардын өмүрү чектелүү болгондуктан алар дайыма көзөмөлдө болушат. Изилдеп отурсак, биздин райондо мындай оору менен ооругандардын саны 3 эле экен, а бирок буйртма берилген дарылардын саны бир кыйлак эле көп. Тоноо боло турган күндөн 3 күн мурда бир дарыканадан 10 кутуча ретраксил сатып алынганы жөнүндө да айтат. Анхел Ракельге дарыкананын дареги жөнүндө да айтат. Албетте профессор аларды кун коюп угуп жатат. Андан Ракель Анхелге ошол дарыканаларга барып иш кагазарын текшериш керек экендигин айтат. Анан да бул маалымат жөнүндө Ракель менен Анхелден башка эч ким билбей турган болот. Акыры Артур менен Мониканы бири-бирине алып келип жолуктурушат. Ал эми инспектор Ракель профессор туткундардын ар бирин тартып жөнөткөн видеону көрүп жатат. Ал дароо эле профессор менен байланышат да, силердин бул видеоңор эч нерсени далилдебейт, анткени силер бул видеолорду мурун деле тартып коюшуңар мүмкүн. Эгер макул болсоңор, мен имаратка кирип ар бир туткунду өз көзүм менен көрүп чыгам. Макул болбосоңор, биз аскер күчтөрүн колдонуп имаратты басырып киргенге аргасыз болобуз деп айтат. Анда профессор көп ойлонбой эле анын сунушуна макул болду. Ошентип Ракель дароо эле имаратка жалгыз кирип барат. Берлин, Токио жана Рио үчөө аны ачык жүздөрү менен тосуп алып, Ракельдин денесин жакшылап текшерип жатышып, бир микрофон таап алышат. Берлин микрофонду Риого карматып, инспектор Ракельди андан ары алып кеткенде, Рио микрофонду кармап эле турган жеринде катып калат. Көрсө микрофондун сыртында Рионун ата-энеси аны жаш кезинде эркелеткен сөз жазылган экен. Аны көргөн Рио бир нерсени сезип эле микрофонду жок кылбай чөнтөгүнө салып коет. Анхел баягы ашканада тамактанып отуруп, Ракельдин жанагы Сальва деген таанышын жолуктуруп калат да, анын жеке жашоосуна кызыгып эле ар кандай суроолорду бере баштайт. Анда профессор бир нече ай мурун жумушунан айрылып калгандыгын айтып, азыр болсо шарап чыгарган өзүнүн кичинекей ишканасын ачканы жатканын айтат. Берлин Ракельди бир жерге отургузат да, туткундарды чекесинен анын алдына алып келе баштайт. Анда Ракель профессор өзү каякта деп сураса, Берлин ага профессор бул ишти мага тапшырган деп айтып, сизге айырмасы кандай, ал келген менен деле сиз анын жүзүн көрө албайсыз деп айтат. Баягы кайчыны алып алган мугалим эже мени азыр текшеришет деп эле кайчыны Артурга берип коет. Ракель баардык туткундарды көрүп дээрлик бүткөнү калды. Артур бир нерсени ойлонуштуруп, ал Элисонго келет да, бул иште сен маанилүү болгондуктан сен азыр барып бир сейфке жашынып ал. Сейфтин сыр сөзүн мен сага айтып берем. Эгер сен сейфке жашынып алсаң, сени эч ким таба албай калат да. Полициялар кылмышкерлерге ишенбей 1-2 сааттын ичинде аскерлер менен бул жакты басырып киришет. Ошентип бул кыйынчылыктын баардыгы
бүтүп кетет деп айтат. Ошол учурда бөлмөгө Денвер кирип, Мониканын жаратын дарылоо үчүн алып кетмекчи болот. Анда Артур кызганычтан улам кайчысын даярдап араң эле турду. Ошентип эң акырында инспектор Ракель жолуга элек бир гана Элисан Паркер калды окшойт. Анда Токио Ракелге тийишип сүйлөп, биз аны сага көргөзбөсөк эмне кыласың? Эмне бизди камап коесуңбу деп шылыңдап баштайт. Анда Ракель Токиого көп теңелбей, мен өмүрүнүн аягына чейин болгону 7 ай калган адам менен сүйлөшкүм келет деп Берлиндин сырын ачып салат. Көрсө Берлин жанагы оору менен ооруп, анын бул өмүр менен Кошайт шаарына болгону 7 ай калыптыр. Аны укканда Токио менен Рио дагы таң калып эле туруп калышты. Найроби Элисанды алып келе жатканда Элисан дааратканага кирип чыгууну суранат. Ал Артур айткандай кылууну чечип, Найробиден качып кетет да. Жанагы Артур айткан сейфке келип жашынып калат. Аны камерадан көрүп турган профессор дароо телефон чалып айтайын десе, сырттан коңгуроо келип эле профессордун үйүнүн эшигинин алдына Анхел келип калган экен. Анхел профессорго мен сенин ушул жака кирип кеткениңди көрүп калып, сенин шарабыңдан ичким келип кетти деп шылтоолоп, профессордун ишканасынын ичине кирет. Сыягы Анхел профессордон кадимкидей эле шектенип, анын артынан аңдып келгендей. Анан да профессор ага шарап куюп жатканда, Анхел ага билдирбей эле анын чай кашыгын алып чөнтөгүнө салып коет. Ракель күтүп отурганда Элисан Паркерди алып келбей эле кечиктире башташат. Анда Ракель Токиого мен кетишим керек. Менде микрофон дагы жок. Эгер мен белгиленген убакыттын ичинде имараттан кайтып чыкпасам, анда спецназдар дароо эле имаратты бастырып киришет деп айтат. Бул кезде Анхел профессордун ишканасындагы ар жак бер жактарын карап изилдегенге аракет кылып жатты. Акыры Анхел ал жерден чыгып кетери менен профессор Найробиге байланышка чыгып, Элисанын кайсы жерде жашынганын айтып берет. Кылмышкерлер Элисанды дароо таап чыгышат да Ракелдин алдына алып барышат. Анхел болсо баягы полиция унасындагы бармак издерди текшерип жаткан эксперттерге келип, алар Анхелге полициялардын бармак издеринен башка дагы бир бармак изи чыгып жатат. Бирок ал бармак изи биздин өлкөдөгү эч бир кылмышкерге таандык эмес экен деп айтат. Анда Анхел аларга профессордун кашыгын берип, ушул бармак издерин да мага аныктап берип койгулачы деп суранат. Берлин болсо командасына бар чындыгын айтып, чындап эле бир нече айдан кийин өмүрү соңуна чыгаарын айтып, кайгысын тең бөлүшөт. Рио болсо жанагы микрофонду ачып, ичинен флеш карта табат да аны телефонуна улап, ал жерден ата-энесинин видеосун көрөт. Ата-энеси Риодон багынып берүүсүн суранып, эгер сен багынып кылмышкерлерди кармоого жардам берсең, 1 жылга жетпеген убакытта түрмөдө отуруп бат эле чыгып кетесиң деп инспектор бизге ушул сөздөрдү убада кылды деп айтышат. Бул кезде Анхел дарыкананы текшерүү үчүн ошол жака бара жаткан эле. Бирок ал келери менен эле ал жердеги кызматкерлер бизди жаңы эле бирөө тоноп кетти деп айтышат. Ал адам башка эч нерсеге тийбестен бир гана сатуу боюнча иш кагаздардын баардыгын алып кетип калыптыр. Ошол эле замат Анхел жакын жерде шайтан арабачан адамды көрүп калат. Ал адам албетте профессор болчу. Ал шашпастан көз айнегин тагынат да шайтан арабасын катуу айдап жөнөп кетти. Ошентип кылмышкерлер бул жолу дагы полициялардан бир кадамга алдыга озуп кетишти окшойт. Мындай окуядан кийин Анхел таң калып эле эмне кылаарын билбей калды. Анткени бул маалыматты Анхел жана Ракель экөө гана билчү. Демек албетте чыккынчы экөөнүн бирөөсү болуш керек. Ал телефон чалып болгон жагдайды Ракельге түшүндүрөт да кайрадан Ракельди көздөй жөнөйт. Москва бетонду талкалап отуруп, акыры кара жумшак жерге жеткенин айтып сүйүнчүлөйт. Аны укканда баардыгы өзүнчө эле майрамдап башташты. Артур дааратканага киргенде ушуга чейин өзүнчө бөлмөдө камалып келишкен 4 кароолчунун бирөөсү менен сүйлөшүп калат. Ал кароолчуга туура 2 сааттан кийин ушул дааратканага келсең, мен сага уштуу аспаптарды даярдап бекитип коем. Силер эптеп ал жактан бошонуп чыксаңар, мен дагы бул жактан бир топ адамды бошотуп чыгам деп, жалпы биргебиз да бул каргыш тийген имараттан качып чыкканга аракет кылабыз деп айтат. Кылмышкерлер полицияларга баардык эшиктерге орнотулган бомбаларды сүрөткө тартып кетирип коюшуптур. Бул учурда Рио инспектор Ракельге байланышка чыгып, мен баардыгын силер айткандай кылсам, силер менин түрмөдө отура турган жазамды канча убакытка жеңилдетесиңер деген суроолорун бере баштайт. Ракель болсо Рионун башын айлантып, болушунча алдап баштайт. Ал эми бул жөнүндө профессор баардыгына тоноого даярданып жүргөн кезде эле жакшылап айтып берген эле. Ал баардыгына полициялар силердин эң алсызыңарды сатып алганга аракет кылат. Силер аларга эч алданбагыла. Алар кандай гана сөз айтпасын алдап жаткан болот. Алар силердин жазаңарды эч кандай жеңилдетүүгө жардам бере албайт. Анткени мамлекеттин акча чыгаруучу заводун басып алуу бул эң эле оор кылмыштардын бири. Анын үстүнө 60тан ашык туткундун ар бирине бирден эле жыл кошо турган болсо, силер өмүрүңөрдүн аягына чейин түрмөдө отурганга туура келет деп түшүндүргөн. Анан да эгер кокус бир нерсе болуп кетип, араңардан бирөөңөр түрмөгө отуруп калсаңар, анда аны ал жактан чыгарып кете ала турган бир эле адам бар. Ал менмин деп айтат. Ошентип Рио Ракель менен сүйлөшүп жатканда, Ракель Риого «А дегенде сен биздин ишеничибизге киришиң керек. Ошондуктан сен бизге профессордун чыныгы атын айтып, анан да ал жерде канча кылмышкер болсоңор, ошолордун санын айт» деп сурайт. Анда Рио эч нерсе айтпастан Ракель андан алдап сурап жатканын сезип, телефонду өчүрүп салды. Рионун полициялар менен сүйлөшүп жатканын башкалар дагы угуп калышат. Анда Рио «Мен полицияларды жөн эле сынап көрдүм, бирок алар эч нерсе кылгылары келген жок» деп айтат. Андан кийин Токио Риодон сурап,
Сен чындап эле бизди сатып кетейин деген оюң барбы? Эсиңе бир нерсени түйүп кой. Эгер сен бизди сатып кете турган болсоң, мен сени кийин жердин түбүнөн болсо да таап барып өлтүрүп кетем деп айтат. Бир кезде Анхель базага кайтып келет. Ал Ракельге мен өзүм дагы эч нерсени түшүнбөй турам, бирок чыккынчы мен эмесмин деп айтат. Бирок Анхель канча актанса да Ракель ага эч эле ишенбей аны жумуштан бошотуп салды. Анда Анхелдин да ачуусу келип, сен абдан эле жаңылышып жатасың. А балким чыккынчы жанагы сенин Сальва деген досуң болуп жүрбөсүн. Эсиңде болсо ал бир жолу ушул чатырдын ичине чейин кирген. Мен барып анын жашаган жерин көрүп келдим. Ал эч кандай шарап чыгарган ишканасы жок эле, бир чаң баскан бир жерде жашайт экен. Мен сага 15 жылдан бери ак кызмат кылып келатам. Сен адегенде ошону текшерип ал деп эле ачууланып кетип калат. Ракель профессорго телефон чалып, жолугушуу боло турган жерге эртеле келип алганын айтып, жумуштан чарчаганын айтат. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Денвер менен Мониканын бири-бирин сүйүп калгандыгын байкайбыз. Кечинде ачуусун баскан Анхель Ракель менен байланышка чыга албай, ага билдирүү жөнөтүп кечирим сурап, сен бул тандооңду өзгөртүшүң керек, сен менин жашоомду талкалап жатасың деп айтат. Бул кезде баягы кароолчу дааратканага кирип, ал жерде Артурдун катып койгон уштуу аспаптарын алат. Профессор Ракель менен жолугууга келип, экөө жагымдуу маанайда сүйлөшүп отурушат. Сыягы Ракель профессорду өтө эле жактырып калган окшойт. Бирок бир кезде күтүлбөгөн окуя болуп, Ракель профессорго эңкейип үстөлдүн астын карасаң деп айтса, эч нерсени түшүнбөй калган профессор эңкейип үстөлдүн астын карап, ал жакта Ракель тапанчасын кармап профессорду бутага алып турганын көрөт. Анда Ракелдин жүзү дароо өзгөрүп, мен сенден шек санап жатам. Же азыр экөөбүз барып сенин шарап чыгарган ишканаңды көрөбүз. Же болбосо 1-2 сааттын ичинде мен ордер алып полициялар менен барып текшерем деп айтат. Аны уккан профессор эмне дээрин билбей эле унчукпай туруп калды. Башында эле Анхель ичимдик ичип алып унаасын айдап келе жатканын көрөбүз. Баарыбыз билгендей Анхелдин Ракельге болгон сезимдери да бар эле. Ал Ракельге кайра чалып, кайра билдирүү жөнөтүп жатты. Бул учурда профессор макул болуп Ракельди жашаган жерине алып келет. Ракель ага тапанчасын такап эле үйдүн ичинде эмне болсо баардыгын текшерип жатты. Сыягы профессор Ракелдин бул жерге келерин сезгендей эле баардыгын жыйнаштырып даярдап койгондой. Шектүү эч эле бир нерсени таппай койгон Ракель профессордон кайра кечирим сурап, мен сенден жөн эле шек санаптырмын деп айтат да, ошол жерден экөөнүн сүйүүсү башталып кетет. Ал ушул учурда баягы эксперттер Анхельге телефон чалышат да. Алар Анхельге баягы полиция унаасында табылган эч бир кылмышкерге таандык болбогон бармак издери, баягы сен берген кашыктагы бармак издерине дал келип жатат. Демек сен тапкан адам полиция унаасын ачып кирген деп айтышат. Аны уккан Анхель Ракельге дагы да байланышка чыкканга аракет кылат. Артур болсо качууну пландап эле ал жөнүндө жанындагыларга айтып, ошону менен катар эле Мониканы да өзү менен бирге куткарып кетүүнү чечип, ал Хельсинкиден жардам сурап эле мени Моника менен азыр жолуктур деп айтат. Ракель такыр эле телефонун көтөрбөй койгондуктан Анхель анын үйүндөгү телефонго билдирүү жөнөтүп, биз бармак издерин салыштырып кылмышкерди таптык. Кылмышкер жанагы сенин Сальва деген досуң экен деп баардыгын айтып берет. Анхель ошол сөздөрдү айтып жатып жолду карабай калып, бир кезде унаасы менен аласы алып автобуска кабылып калат. Бул кезде профессор Ракельге өз таланттарын көрсөтүп эле пианинода ойноп берип жаткан. Хельсинки макул болуп, Артурду Моникага алып келе жатат. Денвер Мониканын жараттарын дарылоо үчүн аны сейфке алып кеткен болчу. Ошол жерден Артур сейфти ачып эле Моника аны сүйбөй эле Денверди сүйүп жүргөнүн түшүнүп калат. Осло жер казган туткундардын бөлмөсүнө кирип барса, ал жердеги туткундар жанагы Артурдун аспаптары менен кишендерин чечип алышыптыр. Осло аларды байкап калары менен анын артынан бир адам келет да темир менен аны башка чаап салат. Андан соң туткундар дароо эле качып жөнөштү. Артур болсо ошол жерден намыстанган киши болуп эле Мониканы сыртка чык дейт да Денвер менен кармашмакчы болот. Бирок ал баягы жаратар колу менен Денверге эч нерсе деле кыла алган жок. Бул кезде бошонуп чыккан туткундар белгиленген жерден Артурду күтүп калышат. Артур болсо Денверди өлтүрүп салып качып кетейин деген байтор. Күтүлбөгөн жерден баягы кайчысы менен Денверди далга сайып салат. Анда Денвер эч нерсе болбой эле тескерисинче Артурга катуу ачуусу келе баштап, Артур болсо кайчы өзүмө сайылбасын деп коркуп Денверден кечирим сурап жиберет. Анан да ал Денверди алаксытуу үчүн өзү баштаган качуу ишин өзү сатып, азыр ушул маалда бир топ туткундар бошонуп качып чыгып баратышат деп айтат. Аны уккан Денвер дароо эле чуркап, туткундар болсо арткы эшиктен качып чыгалы деп эле, бирок ал жакта орнотулган бомбаны көрүшөт. Денвер башкаларга жетип туткундар качып кетип жатышканын айтат. Анда бүт бардыгы куралдарын алышып эле туткундарды токтотуу үчүн жөнөп калышты. Профессор Ракельди кетирип жибергенден кийин гана шашпастан башка бөлмөдөгү иш ордуна келип, камерадан карап эле туткундар бошонуп качып баратышканын көрүп калат. Дал ушул учурда туткундардын бири арабаны эшикти көздөй катуу түртүп барып, бомбаны жардырып жибергенге жетишет. Аскерлер болсо тезден эле жарылуу болгон эшикти курчоого алып калышты. Ошол замат эле ал жерден 10-15 эркек туткундар чыга баштайт. Бул учурда тез жардам Анхельди ооруканага алып кетип жаткан болчу. Ошентип жанагы чыккан туткундар куткарылып кетип, кылмышкерлер болсо аларды тосуп калганга жетишпей калышты. Ракель болсо баягы ашканага барып, ал жерден кофе ичип алып жумушка барайын деп жатканда, сыналгыдагы жаңылыктардан эле имарат
имаратта жарылуу болуп, ал жактан 15тен ашык туткундар качып чыгышкандыгы жөнүндө айтылып, анан да инспектордун жардамчысы Анхель жол кырсыгына кабылып, абалы оор экендиги айтылат. Аны уккан Ракель жумушуна барбастан түз эле Анхельге ооруканага жөнөйт. Ал Анхельдин жанына келгенде, ал жерге Анхельдин аялы да кирип келет. Ал дароо эле Ракельге Анхель көчөгүнү сага 16 жолу чалыптыр, деги эмне болду эле деп сураса, Ракель ага жумушта түшүнбөстүктөр болуп калды деп коет. Бул кезде кылмышкерлер эшикти жабуу үчүн чоң темирди алып келип тосконго аракет кылып жатышат. Бирок дал ушул учурда спецназдар аткылоону баштап жиберишип, кылмышкерлер болсо туруштук бере албай калып, жанагы чоң темир кулап түшүп, Хельсинкиге да ок тийип калат. Кылмышкерлер болгон күчтөрү менен каршы турушуп, бирок спецназдар ооз жакка жакындагандан жакындап келишип эле имараттын ичине газ бомбаларын ыргыта башташат. Москва газ бомбаларын кайрадан сыртка ыргытып, ошол кезде Токиого бир ой келет да, ал артка чуркап барып эле баягы чоң пулемотту сүйрөп келет. Ал дароо эле спецназдарга карай окту жаадыра баштап, бул пулемот жөнөкөй куралдарга караганда алда канча күчтүү болгондуктан спецназдар кайрадан чегинүүгө мажбур болушат. Башкалары болсо убакыттан пайдаланып жанагы чоң темирди эшикке жабышат да, Москва дароо эле темирди ширете баштайт. Андан соң Хельсинки бир тууганы Ослону издеп келип эле ал эс учун жоготуп жатканын көрөт. Андан соң Денвер профессорго телефон чалат да, сен кайда жүрөсүң, эмне үчүн бизге туткундардын качып баратканын айткан жоксуң деп кыйкырат. Эми калган туткундар да ызы-чууга түшө башташып, эмне болгон атышуу болду деп сурашса, кылмышкерлер аларга бир канча туткундардын качып кеткендиги жөнүндө баардыгын ачык айтышты. Анда туткундардын баардыгы ордуларынан туруп эле кол чаап башташып, эми кылмышкерлерге туткундарды башкаруу бир топ эле кыйын боло баштады. Профессор бул жөнүндө да тоноо болгонго чейин эле ойлонуп койгон эле. Ал баардыгына качандыр бир кезде силерди туткундар укпай башташат. Ошентип силер аларды башкарыш аябай эле татаал болуп калат. Ошол учурда силер дагы убакытты созуу үчүн алардын ар бирине акча сунуштайсыңар деп айтат. Эми ошол күн да жетип келип, кылмышкерлер туткундардын ар бири менен жекече сүйлөшүп, силерге эч кандай эч нерсе болбойт. Болгону биз бул жактан чыгып кеткенчекте силер биздин айтканыбыз менен болушуңар керек деп, алардын ар бирине 15-20 жыл иштесе да таппай турган акчаны сунуш кылышат. Бул кезде Ракельдин апасы үйүндөгү телефонго билдирүү келгенин угуп калат. Ал билдирүүдө Анхель профессор жөнүндө далилди айткан болчу. Анда ал маалыматты дароо эле кагазга жазып алат да, дароо эле Ракельге телефон чалып, бирок Ракель жумушта такыр эле бошобой жаткандыктан телефонду эч эле көтөрбөдү. Ал бул учурда Анхелдин мындай абалга түшүшүнө өзүн күнөөлүү. Анан да эмнени ойлонду белгисиз эле имаратка кирмекчи болуп чукулдап барды. Аны Хельсинки терезеден көрөт да, бир тууганымдын өчүн ушинтип алайын деп эле Ракельди атмакчы болуп калат. Бирок Ракельди полициялар алып кетип калышты. Эми Ракельдин апасы ар кайсы маалыматтарды жазып койгон барактарын карап, Ракельдин жакын досу Сальва деп анын номери жазылган баракты таап, дароо эле Сальвага телефон чалат. Профессор телефонду алса, Ракельдин апасы Ракельге маанилүү жаңылыгы бар экендигин айтып, Ракель жаныңдабы деп сурайт. Анда профессор, Ракель жанымда эмес, бирок мен ага бир аздан соң эле жолугам. Сиз мага айтчу сөзүңүздү айта берсеңиз, мен ага сөзсүз айтып коем деп айтат. Анда Ракельдин апасы баракка жазып алган маалыматты төкпөй чачпай окуп берет. Аны уккан профессордун жүрөгү оозуна тыгылып эле эми эмне кылаарын бербей отуруп калат. Ошол эле учурда ага Ракель телефон чалып калып, ал профессорго бүгүн менде абдан оор күн болуп жатат, бир жерден жолугуп түштөнбөйлүбү десе, профессор ага бош эмесмин деп эле телефонду өчүрүп коет. Мындай көрүнүшкө Ракель дагы таң калып калат. Ошентип профессор бир заматта эле Ракельдин үйүнө жетип келип, анын апасына жолугат. Ал Ракельдин жакын досу Сальва экендигин айтып эле үйгө кирет. Ослонун башына катуу сокку болгондуктан ал тирүү болгону менен эч эле сүйлөбөй, эч эле эсине келбей жатат. Анда Найроби жана башкалар, эмне Осло ушинтип эле оорлуу болуп калабы? Биз аны ооруканага жөнөтүшүбүз керек, антпесе кеч болуп калышы мүмкүн деп чурулдап башташса, Берлин аларга каршы туруп, биздин план кандай болгон күндө да бузулбаш керек. Осло бул имараттан чыкпайт, ал эч жака барбайт деп ызы-чуу боло башташканда, аларды Хельсинки өзү токтотуп, биз Осло экөөбүз бул ишке кирерден мурда жакшылап сүйлөшкөнбүз. Биз өмүр бою түрмөгө түшкөндөн көрө өлгөнүбүз артык деп айтат. Ошентип баардыгы тынчтанышып, Ослону ооруканага жөнөтпөй калышты. Ракельдин апасы профессорго кофе даярдай баштап, профессор болсо өз сүйгөнүнүн апасын кантип өлтүрөм деп ойлоп, анын бул идеалдуу планында эч кимге зыян келтирбейм, эч кимди өлтүрбөйм деп ойлогон эле. Ал эмес, мен эч кимден эч нерсени тоноп уурдаган болбойм. Анткени биз бирөөнүкүн эмес, өзүбүздүн акчабызды басып чыгарып жатабыз деп айткан сөздөрү бар болчу. Бирок эми акыр аягында пландын ишке ашышы үчүн профессор болбой эле кимдир бирөөнү өлтүргөнгө туура келип калды. Ракельдин апасын өлтүрүүнүн көп жолдору бар болчу. Профессор болсо ал адамдын кофесине болгону бир затты кошуп коюуну чечти. Ал кофени ичкен адам 1 мүнөткө жетпей бул дүйнө менен кош айтышмак. Ошентип Ракельдин апасы кофени ичүүгө аз гана секундалар калып, ал профессорго Ракель экөөң бактылуу болгула деп эле Ракель экөөнүн бактысы жөнүндө көп нерселерди айта баштайт. Акыры бир кезде профессор чыдабай кетип, эмне кылсам да адам өлтүрбөйм деген чечимге келдиби айтор. Ракельдин апасы кофени ичейин деп калганда профессор анын идишин чаап жиберет. Ошол жерден экөө тең унчукпай эле отуруп калышып, профессор эми эмне кылаарын билбей турду. Бир нече секундалардан кийин гана Ракельдин апасы жерде сынып жаткан идишти көрүп, ал тескерисинче профессордон кечирим сурап эле, карыган сайын ушинтип кээде эмне болуп жатканын өзү түшүнбөй калып жатканын айтат.
Хельсинки Артурду чакырып алып, сен туткундардын качаарын билген экенсиң. Силердин айыңардан менин бир тууганым оорулуу болуп калды деп эле өчүн Артурдан алып аны өлтүрмөкчү болуп, бирок акыр аягы Хельсинкиде ал нерсени кыла алган жок. Профессор болсо үстөл үстүндөгү көп барактарга жазылган маалыматтарды окуп калат да Ракелдин апасынын оорусу бар экенин, ал болгон окуяларды кайра эле унутуп кала берерин билип калат. Ошондон кийин гана профессордун жаны жай алып, Ракелдин апасы жазып койгон маалыматты жок кылып, анан дагы телефондогу Анхелдин билдирүүсүн өчүрүп салат. Дал ошол учурда Ракел үйгө кайтып келип калып, бет маңдайында турган Сальваны көрөт. Ал Ракелге мен сага бошобой жатам деп ушул үчүн айткам, мен сени үйүңөн күтүп алайын дегем деп шылтоолойт. Алар үйдө тамактанып отурушканда Ракелдин эсине бир нерсе түшүп кетет да, ал дароо эле полицияларга чалып, баягы дарыкананын айланасында кылмышкерлер даярданган жер болушу мүмкүн. Анткени кылмышкерлер бул тоноо ишине узак убакыт бою даярданышкан. Демек Берлин өзүнө жакын болгон дарыканадан барып дарыларын сатып алып турган деп айтып, полициялар болсо тез аранын ичинде эле ошол дарыканага чукул болгон бир аймактан бир жерде табышканын айтышат. Анда Ракел полицияларды тезинен ошол жака баргыла деп айтат да, өзү дагы ошол жака жөнөмөкчү болуп, бирок өзүн жаман сезип жаткандыктан ал Сальвадан ошол жака унааны айдап жеткизип коюусун суранат. Ошентип профессор дал эле өздөрү даярданган жерге Ракелди жеткирип келет. Ракел полициялар менен имараттын ичине кирип, кылмышкерлер чындап эле ушул жерде даярданышкандыгын, ал жерде тоноо иштери боюнча бир топ маалыматтар менен бирге эле ал жердеги идиштерден баардык кылмышкерлердин бармак издерин таап, алардын жүздөрү ачылаарын билишет. Ошол жерден Шахи Мат дегендей эле инспектор Ракел бул жерде кылмышкерлер жөнүндө баардык маалыматтар бар экен, кылмышкерлердин убактысы бүттү деп айтат. Ал эми профессор болсо чындап эле анын күнү бүткөндөй болуп, унаада эч жака жылбай отурат. Ошентип достор, биринчи сезондун да соңуна келип жеттик. Эми экинчи сезонун көрөлү десеңиз, видеону көбүрөөк дос тааныштарыңызга бөлүшүп, каналга катталып, анан да мага жакты белгисин басып койгонду унутпаңыз.